Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Биз күткөн Көкбөрү оюндарында бир гана күн калды. Бул чыгарылышта президенттин кубогунун чучуулагы кандай өттү? Кимдер менен ойнойт? Достук менен ынтымак кайсы баскычта ойной алат? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Быйыл жогорку лигада 12 команда катышат. Алар 3 командадан 4 тайпага бөлүндү. Тайпанын жеңүүчүлөрү жарым финалга чыгат. Биринчи жарым финалда А жана Б тобунун жеңүүчүлөрү ойносо, экинчи жарым финалда С жана Д тайпасында биринчи орунду алгандар ойношот. Чучугулактын жыйынтыгы төмөнкүдөй болду. А тайпасында Ак Суу, Шахтер жана Сары Өзөн. Саймадан мыкты үй интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Б тайпасы Казарман, Мурас, Достук. С тайпасы Алтын Альянс, Бийиктик, Намыс. Д тобу Ичке суу, Ак Элберс жана Ынтымак. Жогорку лиганын алгачкы оюндары 1-сентябрда өтөт. Демек, негизги фавориттер өз тайпаларын утса, жарым финалда Сары Өзөн, Достук жана Ынтымак, Намыс командаларынын оюнун көрөбүз. Демек, Ынтымак менен Достук кайрадан финалда кезгелеби? Кандай ойлойсуздар? Ал эми биринчи лигада 11 гана команда катышат. Бул жакта дагы 4 тайпа бар. 3 топтон 3 команда болсо, бир тайпада 2 гана команда. Бул жакта деле тайпанын жеңүүчүлөрү жарым финалга чыгышат. Биринчи лиганын чучугулагы А тайпасы Жаш Тилек, Алайку, Бирлик. Б тобу Күзөт полку, Ысык көл, Айтматов. С тайпасы Бакаята, Чүй Токмок, Аманат, Чүй. Д тайпасы Биримдик, Толук. Эртең 31 август күнү биринчи лиганын 3 оюнду болот. Тактап айтканда саат 15:30да Жаш Тилек менен Алайку кезгелсе, саат 16:40да Күзөт полку менен Ысык көл ойнойт. Саат 17:50дө Бакаята менен Чүй Токмок кезгелет. Алдыда боло турчу президенттин кубогу бардык платформада ачык көрсөтүлөт. Бул тууралуу Көкбөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусталиев менен УТРК Спорт телеканалынын башкы продюсери Шайырбек Араповдун жолугушуусунда маалым болду. Тараптар алдыдагы кубокту калың эл толук көрүш үчүн бардык оюндар түз эфирде улуттук спорт телеканалы аркылуу сыналгыдан көрсөтүлөт. Ошондой эле Көкбөрү Федерациясынын расмий Көкбөрү KG YouTube каналынан жана ошондой эле Көкбөрү Net расмий сайтынан дагы бул оюндарды көрсөңүздөр болот. Ооба, бүгүн тренировкада жакшы эле оюн болду окшойт. Буюрса даярбыз оюнга. Аттар дагы өзүбүз дагы даяр болуп калдык буюрса. Буга чейин силердин аттарды семиздешип атты эле. Буга чейин семиз эле, ушу сайыпкерибиздин жардамы менен иштетип буюрса аттар келип калды оюнга, даяр буюрса. Акбура. Мурдага караганда ортодо жакшы ойноп аткандай болуп атат. Ооба, мурда жакшы көнөлөк болчу, жаңы келген ат эле да. Оюндан оюнга такшалып буюрса ат жакшы боло баштады. Сусамырды алып коюп атат кээ бир учурда. Ооба, сусамырды алып койбосо да теңмесең тирешет, жакшы эле буюрса. Эмне айтасыңар дагы? Эмне айтмакчыбыз? Бардык командаларга ийгилик буюрса, оюн жакындап калды. Бөөдө кырсыксыз жакшы оюн болду. Ар бир улакчынын чекеси сыйрылбай үйүнө эсен аман жетишин каалайбыз буюрса.